Саламатсызбы урматтуу көрүүчү, эфирде Жогорку Кеңештин ишмердүүлүгүн чагылдырган парламент берүүсү. Аны менен тааныштырып, студияда кызматта Руслан Калматов. Элдин элегинен өтүп келген эл өкүлдөрү бул жумада өлкө үчүн маанилүү мыйзам долбоорлорун кабыл алып беришти. Парламентте дагы эмне окуялар жүз берди, алдыда айтып беребиз, алгач анонс менен таанышып алыңыз. Мамлекеттин негизги финансылык документи кабыл алынды. Жаңы парламенттин сынынан өткөн министрлер кабинети. Кымбатчылык элди муунтуп турган кезде. Жасалма интеллект кеңири кулачын жайган чакта келечек муундардын акыл эс тутумуна коркунуч жаратууда. Буга олуттуу кароо маанилүү. Ийне менен кудук каскандай дегенди жокко чыгара турган бир көйгөй келатат. Мамлекеттик ипотекалык компания куруп жаткан батирлердин баасы катардагы калктын капчыгына туура келбей жатат. Бул жагдай депутаттардын назарын бурду. Акыркы 5 жылда өлкөдө аткарылган маанилүү иштерде Жогорку Кеңештин салымы чоң. Бул тууралуу парламент төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу 4-чү элдик курултайдын жыйынында билдирди. Анын айтымында элдин ишенимине ээ болуп шайланган Жогорку Кеңештин 8-чи чакырылышы мамлекеттин өнүгүшүн мыйзамдык жактан колдоону башкы максат кылып алган. Төрага жаңы чакырылыштын ишин олуттуу мыйзамдарды кароо менен башталганын айтып, 2026 жылга карата республикалык бюджеттин долбоору бекитилгенин белгиледи. Ал документ өлкөнүн кийинки жылдагы каржылык туруктуулугун аныктаган негизги документ экенин айтып, депутаттар мыйзамдардын аткарылышында тыкыр көзөмөлдөй турганын кошумчалады. Албетте парламент ар дайым эң өлкөдөгү негизги бийлик бутагы болуп келген. Бүгүн дагы ошол вазифасын өзүнүн ыйгарым укуктарын аткарат. Сөзсүз түрдө парламенттин трибунасында өлкөгө элге керектүү болгон мыйзамдар кабыл алынат жана маанилүү чечимдер кабыл алынат. Биз ошол өзүбүздүн ыйгарым укуктарыбызды баш мыйзамда кандай көрсөтүлсө, ошонун чегинде аткарууга толук мүмкүнчүлүгүбүз бар. Эми биз 8-чи чакырылыш парламент жаңы ишибизди баштадык. Алдыда койгон максаттар көп. Биздин максат башка чакырылыштагы парламенттер сыяктуу мыйзамдардын санынын көптүгү менен эмес, биз кабыл алган мыйзамдардын сапаты менен сыймыктана тургандай кылып, элдин ишенин актап иштеп беришибиз керек. Белгилей кетсек, президент Садыр Жапаровдун демилгеси менен уюштурулган элдик курултайга аймактардан, этностук өкүлчүлүктөрдөн жана чет өлкөлөрдөн шайланган 700дөй делегат катышты. Жогоруда төраган Нурланбек Тургунбек уулу белгилегендей, бул жумада парламент өлкөнүн өнүгүүсүнө негизги себепчи болгон документ бюджет жөнүндө мыйзам долбоорлорун карады. Шейшемби күнү Жогорку Кеңештин комитеттеринин биргелешкен жыйыны өтүп, ага Адылбек Касымалиев баштаган министрлер кабинетинин мүчөлөрү катышты. Кыргызстандын экономикасы туруктуу өсүүнү көрсөтүп жатканы, бул өзгөрүү негизинен курулуш, өнөр жай жана кызмат көрсөтүү тармактарында, ошондой эле негизги капиталга инвестицияларды көбөйтүүдө байкалганы айтылды. Тарыхый маанилүү окуя катары 2025 жылы өлкөнүн консолидацияланган бюджети биринчи жолу 1 триллион сомду түзгөн тарыхый чектен ашканы белгиленди. Жогорку Кеңеште бүгүн атмосфера башкача. Анткени парламент комитеттери республикалык бюджетке тиешелүү мыйзам долбоорлорун кароого чогулушту. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев ар бир депутат менен саламдашып, андан соң отчет берүүгө киришти. Консолидацияланган бюджет 2025 жылы тарыхый чектен ашканы турат. Биздин эсептөөлөр боюнча анын көлөмү 1 триллион 93,1 миллиард сомду түзөт. Бул бекитилген пландан 384,2 миллиард сомго көп. Планда 708,9 миллиард сом каралган. Кыргызстандын 2026 жылдагы консолидацияланган бюджети 843 миллиард сомдон ашат деп пландалган. Адылбек Касымалиев кийинки жылы бул каражатты 1 триллион сомдон ашырууга аракет көрүлөрүн убада кылды. Анткени менен инфляциянын деңгээли жогорулап, азык-түлүккө болгон баалар элдин капчыгын жукартып жатканын эл өкүлдөрү белгилешти. Откровенно говоря, обычный наш гражданин, он не чувствует вот этого роста.
Объясню почему. Он идет на базар, видит инфляция высокая, цены на продукты растут. Элге чынында азыр азык-түлүктүн ушул кымбатчылык элди муунтуп турган кезде ушунун алдын алышыбыз керек. Буга кандай пландарыңыз бар? Инфляцияны да сөзсүз түрдө карайбыз. Пенсиянын өсүү темпин инфляциядан биз жогорураак коебуз. Чындыгында реалдуу өсүш болуш керек. Реалдуу өсүш. Муну биз дайыма бул да көзөмөлдө инфляциядан кем болбойт пенсиянын өсүшү. Келерки жылы казынадан 230 миллиард сомдон ашык чыгаша социалдык багытка, 183 миллиард сомдон ашыгы экономиканын реалдуу секторуна жумшалат. Мунун ичинен капиталдык салымдарга 27,7 миллиард сом, Барскоон бедел жолун куруу сыяктуу долбоорлорго 17 миллиард сомдон ашык каражат коротулат. Депутат Санталат Аманова маданият тармагын жеткиликтүү каржылоо багыттарына токтолду. Качан ушул маданият тармагына акча толук кандуу бөлүнгөндө өзү 22 миллиард бөлүнүш керек да мыйзам боюнча. Азыр 36 миллиард болуп атат. Ошону жоктон бир 12 миллиард бөлүнө турган болсо, кыргыз кереметин кайра жаратуу, кинодо болобу, адабиятта болобу, маданияттын башка тармактарында болобу, биздин маданият кызматкерлерине толук мүмкүнчүлүк болуп калат эле. Мына ошону эске алып көрсөңүздөр, эгер мүмкүнчүлүк боло турган болсо. Эл өкүлдөрү жер иштеткен дыйкандардын маселесине өзгөчө көңүл бурушуп, ирригация тармагын жакшыртуу, айылдарды таза суу менен камсыздоо жагдайларын белгилешти. Депутат Медер Чотонов Талас облусунун аймагында суу сактагычтарды куруу жана эскилерин оңдоо талабын айтты. Эртең кургакчылык келсе, дыйкандарыбыз кыйналып, экономикабызга зыян келип калышы мүмкүн. Күмүш так, Үйүрмарал, өзүңүз билгендей ушундай чоң долбоорлор бар, билесиз. Мүмкүн менин сунушум параллельное проектирование кылып туруп, может проектированиеңиз менен курулушун мүмкүн чогуу алып барасызбы, Бактыгер Кечиевич, ушуну өзүңүз көзөмөлгө алып койсоңуз. Жана Кызылкияр шаарында 1-2 күндө 2 саат суу чыгат. Болгону дагы аябай кир суу чыгат да. Ошону кандай кыласыздар? Таза суу боюнча Кызылкияр шаары бизге кирди планга, ЭБРР аркылуу биз аны жүргүзөбүз. Кийинки жылы мамлекеттик ипотекалык компания курган үйлөрдөн 20 миңге чукулу батыр ээлерине тапшырылат. Анын 4 миңи Бишкек шаарында жайгашкан. Жыл сайын мамлекеттик каржылоо көбөйүп, компаниянын капиталы өсүүдө. Эл өкүлү Токтобүбө Ашымбаева социалдык тармактын кызматкерлерине, анын катарында мугалимдерге артыкчылык берүү сунушун билдирди. Менин үйүм программасынын алкагында социалдык тармактагы адистер үчүн, мугалимдер үчүн, врачтар үчүн, маданият кызматкерлери үчүн максаттуу түрдө үйлөр берилеби? Себеби буга чейин күч түзүмдөрүндөгү кызматкерлерге үйлөр берилди да. Депутат Улукбек Узакбаев башкы прокуратуранын чет өлкөдө өкүлчүлүгүн уюштурууга 2026 жылы бюджеттен каражат бөлүү маселесин айтса, эл өкүлү Жаныбек Абиров административдик аймактык реформанын негизинде Бишкек шаарына кошулган айылдардын маселесин көтөрдү. АТРдин негизинде верхний зона Орок айылы, Сарбан, Кашкабаш, Жал. Ошо айылдарда бир маселе болуп атыптыр, үлүш жерлери. Азыркы учурда мораторий турат, 1,5 миң адамдын үлүштөрү, айыл чарба жерлери бар экен. Ошо элдер сурап атат, эмне болот ошо жерлер менен келечеги? Ошону айтып коесуңарбы? Келечеги азыр өзүңүз деле билесиз, Бишкек шаарында генералдык планы иштелип чыгып атпайбы? Ошо генералдык план иштеп чыгып кабыл алынгандан кийин ошого жараша болот. Мен азыр так ал жерде эмне болот экенин мен азыр айта албайм. Бюджетке байланыштуу мыйзамдардын комитеттердин биргелешкен жыйынында бир эле учурда каралуусу депутаттардын көп кызыгуусун жаратып, суроо талаптар арбын болду. Эл өкүлдөрүнүн сунуштарын эске алуу менен мыйзам долбоорлору колдоого алынды. Парламент комитеттери караган өлкөнүн негизги финансылык документи саналган мамлекеттик бюджетти Жогорку Кеңеш бир эле учурда дароо 3 окууда кабыл алды. Эл өкүлдөрү кабыл алынган бюджет толук аткарылат деп министрлер кабинетине ишеним артышты. Адылбек Касымалиев жагдайга байланыштуу бюджетти толук колдоп бергендиги үчүн депутаттарга ыраазычылык билдирди. Республикалык бюджет профицит менен аткарылып, жылдан жылга көбөйүп, туруктуулук орун алып жатканы менен азык-түлүккө болгон баалардын кымбатташы
инфляциянын жогорулоосу калктын турмушунда олуттуу сезилип жатканы байкалат. Министрлер кабинетинин жогорку кеңеште берген маалыматынан кийин бул багытта элдин ой пикирин угуп көрдүк. Аябай кымбаттап кетти, квартиралар почти Москвадагыдай эле болуп калды го. Продукты тоже аябай кымбаттап кетти. Прямо студенттерге жашаш почти невозможно болуп калды окшойт. Тем более еще контрактты өзүбүз төлөгөнгө аракет кылып атабыз, бирок баары деле тияка жетпейт же бул жака жетпейт. Бизде айылда мисалы үчүн ошонун баары биз айылда даярдап беребиз да. Анан бияка жанагы үстө эмелер үстө кошуп үстүнө акча кошуп анан берип атат. Өтө деле кыйынчылык жок, но конечно арзан болсо жакшы эле болот эле. Бааны бияк чыгарганы менен өстөрбүлдү кылып кошуп коюп атпайбы? Ценасын аны эч ким текшербейт. Эл болсо көндүк ошого. Кошуп койсо деле ала беребиз. Кымбаттаса деле. Азык-түлүк баасы чындыгында өтө кымбат да. Бул баада мындай соода кылган кишилер мындай турмушуна жеңил болбосо жөнөкөй айлык менен өтө кымбатчылык. Мен ойлойм, монополияга каршы тарап көзөмөлдөгөндө туура болмок да. Эми батирлердин баасын кымбатташы бизге чет өлкөлүктөрдүн көп келүүсүнөн да. Бүт нерселер мурункуга караганда аябай кымбаттап кетти го. Не только базар эмес, бүт эле коммуналка, квартиралар, бүт бар эле кымбатчылык. Мамлекеттик ипотекалык компания куруп жаткан батирлердин баасы катардагы калктын капчыгына туура келбей жатат. Бул тууралуу парламент жыйынында бекатар депутаттар маселе көтөрүштү. Алар миг салып жаткан үйлөр өтө кымбат экенин, баасы мамлекеттик кызматкерлерге жеткиликтүү болушу керектигин белгилешти. Муну менен катар алар ипотекалык компания Бишкектен башка аймактарга да көңүл бурууну суранышты. Жеңилдетилген түрдө мамлекеттик ипотекалык компаниялардан үйлөрдү алуу боюнча азыр билесиздер да эң арзан эле бир 19 000 сомго айланат экен да, бир комнаттык үй алуугачы. Ошону жеңилдетсе болобу? Бул 4% 25 жылга без первоначального взноса. Азыр өзүңүз билесиз, элементарно бир времянка 30 000 снимать атат. А биздин мисалы однокомнатный квартира где-то 15 000 башталат. Гиктин квартираларчы ижарасы эмес, ежемесячный платеж бул проценты менен основной сумма жабылган. Мен ойлойм, бул аябай эле ыңгайлуу, мындан эме айлыктары 15 000ден 25 000ге чейин да азыркы күндө. Эң көп эле алганы 30 000де айлыгы түзөт да. Аны сиз айтып атасыз азыр эң эмеси 15 000 депчи. Мен 15 000 деп укпадым эч кимден, бирок 19 000ге алышыптыр. Понимаете, цены гиковские квартиры, они высокие, они ничем особо не отличаются от рыночных цен. Но при этом земельные участки и другие льготы ГИК получает бесплатно, правильно? Он же не покупает земельные участки. Почему такие цены? Почему не контролируется правительством? Ушул эле маселе 4-чү элдик курултайда да айтылып, батирлердин чарчы метрин 650 АКШ долларынан ашырбоо сунушу көтөрүлдү. Эми башка темаларга токтолобуз. Сырттан алынуучу дагы бир грантка Бишкек-Ош автоунаа жолундагы Нарын дарыясы аркылуу өткөн көпүрө реконструкцияланат. Министрлер кабинети менен Япония өкмөтүнүн ортосундагы гранттык макулдашуунун долбоору тармактык комитетте каралды. Анын алкагында Жапония өкмөтү Кыргызстанга 3 миллиардтан ашуун ен өлчөмүндө грант бөлөөрү каралган. Долбоор транспорттук байланыштарды жакшыртып, жүк жана жүргүнчү ташуулардын коопсуздугун жана үзгүлтүксүз жүрүшүн камсыздоону көздөйт. Жапония өкмөтү Кыргызстанга 3 миллиардтан ашуун йен грант бөлөт. Тагыраагы 20 000 доллар алына турган каражатка Бишкек-Ош автоунаа жолундагы Нарын дарыясы аркылуу өткөн көпүрөнү реконструкциялоо мерчемделүүдө. Мындай анализ жүргүзүү маршруттарын тактоо боюнча дагы иштер жүрүп атат. Долбоор Нарын дарыясы аркылуу узундугу 210 метр болгон Заманбап автоунаа көпүрөсүн курууну карайт. Бул иш-чара Бишкек-Ош стратегиялык маанидеги автоунаа жолунда транспорттук байланыштарды олуттуу жакшыртууга жана үзгүлтүксүз кыймылды камсыздоого багытталган. узундугу 3,2 километр жол участогу менен 2 эстакада көпүрөсүн куруу
Долбоорду ишке ашыруу трассанын өткөрүмдүүлүк мүмкүнчүлүгүн жогорулатууга, жүк жана жүргүнчү ташуулардын убактысын кыскартууга, ошондой эле региондун Транскаспий эл аралык транспорттук маршруту менен байланыштуулугун бекемдей турганы белгиленди. Бул жерде Нарын дарыясындагы көпүрө боюнча 315 чакырымдагы негизи бул $20 миллион гранттык кайтарылгыс жардам Япония мамлекетинин JICA эл аралык агенттигинен жардам болуп атат. Азыр эми келишимди колдоп бердик. Эми жаңы жылдан кийин ратификация болот. Ошо ратификациядан кийин бул уже ишке аша баштайт. Бирок негизи мында Япония мамлекетинен JICA ошо эл аралык агенттигинен көп гранттык жардамдар келет. Бул өз кезегинде эл аралык сооданын өнүгүшүнө жана Борбордук Азиядагы экономикалык интеграциянын чыңдалышына шарт түзөр айтылууда. Көпүрөнүн курулушу Жалал Абад облусунун Токтогул районунда Бишкек-Ош автоунаа жолунун 315-чакырымында жүргүзүлөт. Түндүк менен түштүктү бириктирген артериальный жолубуз деп айтабыз. Эң негизги жолубуз да. Анан бул мен ошол өзүм ошол чүркөмдөн болом. Мен ал көпүрөнү жакшы билем, курулгандан баштап билем ал көпүрөнү. Ошондуктан ал жерге альтернативный дагы бир көпүрө куруп беребиз деген мен бул жөнүндө маалыматым болгон буга чейин эле. Анан талкуусуз колдогонубуз дагы, тем более бул грант. Бул Япония JICA деген компаниясы бар, ошолордун бизге берген жардамы. Ага чейин дагы бир топ иштерди жасаган ал компания бизге мамлекетке. Жакында өзүңүздөр көрдүңүздөр, президентибиз да Садыр Нурматов Японияга барып келди. Кече жакында барып келди. Бул да болсо биздин ошол Япония мамлекети менен тыгыз жана терең байланышта ымалабыз жакшы болуп атканын негизи деп эсептейм. Камбарата ГЭС-1 долбоордун ишке ашырылышына байланыштуу айрыкча оор салмактагы ири өлчөмдөгү жана стандарттан тыш жүктөрдү ташуунун көлөмү кыйла өсөт деп күтүлүүдө. Учурдагы эски көпүрөнүн мүмкүнчүлүктөрү чектелүү болуп, заманбап талаптарга жооп бербейт жана салмагы 100 тоннадан ашкан жүктөрдү өткөрүүгө ылайыксыз. Талкуудан соң гранттык макулдашуунун долбоору колдоо тапты. Кыргызстан менен Пакистан өз аймагында соттолгон жарандарын өткөрүп берүү боюнча макулдашууну парламенттин тармактык комитети жактырды. Бул макулдашууга президент Садыр Жапаровдун ушул айдын башында ошол өлкөгө болгон мамлекеттик иш сапары учурунда кол коюлган. Маалыматка ылайык, Кыргызстанда Пакистандын 18 жараны соттолгон. Бирөө өмүр бою эркинен ажыратылган. Ал эми өлкөдө соттолгон кыргыз жарандары жок. Мыйзам бузган 672 пакистандык өлкөдөн чыгарылган. Пакистанда соттолгон кыргыз жарандары жок. Ал эми аталган өлкөнүн 18 жараны Кыргызстандын абак жайларында жаза мөөнөтүн өтөп жатат. Алардын ичинен бирөөсү өмүр бою эркинен ажыратылган. Парламенттин тармактык комитетинде эки өлкө ортосунда соттолгон адамдарды өткөрүп берүү тууралуу макулдашуунун долбоору сунушталууда. Келишимде сөзсүз түрдө бардык жагдайлар беренелер атайын келишимдин беренелеринде каралат. Мисалы үчүн өмүр бою эркинен ажыратылган жаза деп атпайбыз. Бизде өмүр бою да тиги ал жакта өлүм жазасы бар. Ошолор боюнча жазасын соттолгондорду биз эки өлкө бири-бирин өткөрүп беришпейт. Мамлекеттин коопсуздугуна, адамдын өмүрүнө коркунуч келген кылмыштар бири-бирине биз өткөрүп бербейбиз. Алар кайсы өлкөдө кылмыш кылса, ошол өлкөдө жазасын толугу менен өтөш керек. Жыл башынан бери мыйзам бузган 672 пакистандык жаран өлкөдөн чыгарылган. Башкы прокуратуранын маалыматында түрмөдө отурган пакистандыктардын 75% ичара уруш жаңжалдуу окуяларга байланыштуу соттолгондор. Булар кайсыл кылмыштын курамымен соттолгон булар? Эми өзүңүз билесиз, Пакистан Ислам Республикасынын ар кандай диний агымдар көп да. Ушу боюнча кыскача айтып кетсеңиз. Анчалык оор эмес жаракат келтирүү, наркотикалык каражаттарды даярдоо, грабеж бирөө бар экен. Жанагы насильственное действие сексуального характера деп атабыз, ошол боюнча бир кылмыш бар, пожизненное наказание алган. И ошондой эле мыйзамсыз миграцияларды уюштуруу. Көпчүлүк ушул кылмыштар. Макулдашуунун шартына ылайык, эгерде соттолгон 18 жаран өз өлкөсүнө өткөрүлүп берилсе, Пакистан 6 ай сайын алар тууралуу маалымат берүүгө милдеттендирилет. Эгерде бизге жакпай калса, алардын иш аракеттери ошол боюнча биз мындай протестный
Сөзсүз принцип взаимность деген бар. Биз аны анализдеп турабыз. Эгерде алар биздин шарттарды аткарбай койгон болсо, кийин жарандарын биз болгону баягы кийинки соттолгон жарандарын бербей кой, өткөрбөй кой жана шарттарды көрсөткөнгө толук мүмкүнчүлүк, укугубуз бар. Талкуу учурунда эл өкүлдөрү башка өлкөлөрдөгү кыргыз жарандарынын да маселесин ортого салышты. Өзгөчө Россия Федерациясындагы убактылуу кармоочу жайларда жылдап соттун жообун күтүп отурган ондогон мекендештерибиз бар. Ошол убактылуу кармоочу жайда жылдап тура берет экен да, алардыкы эми жанагы соту болгучакты. Же тездетип сотун карап бербейт экен. Сотун карап берип, бул ушунча жылга жанагы кесилди же башка болду деп чечим чыгарылбай жылдап туруп калышат экен да аларчы. Бизде ушул Россиядан экстрадициялоо боюнча Азизбек кызы Азия деген кызга өзүңүзгө жазып алсаңыз сизден сураныч. Жогорку соттон токтом чыккан экен март айында. Бирок бүгүнкү күнгө чейин которулуп келин элек. Башкы прокуратурада турат экен, эмнеге билбеймин. Себеби токтом чыккандан кийин сиздерде эң көбү 4 ай 5 айда болуш керек эле, бирок аябай чозулуп кетиптир. Соңунда комитет мүчөлөрү макулдашуунун долбоорун бир добуштан колдоп беришти. Министрлер кабинетинин курамына экинчи аял министр кошулду. Жакында эле жүрүм-туруму кызматтык этиканы сактабагандыгы үчүн кызматынан алынган Илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министри Бактияр Орозовдун ордуна Гүлзат Исаматованын талапкерлигин жогорку кеңеш колдоп берди. Бул тармакка байланыштуу депутаттардан жаңы министрге суроо, талаптар жана сунуштар арбын болду. Кыргыз Республикасынын Илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министринин кызматы ордуна Исматова Гүлзат Тыныбекованы дайындоого макулдук берүү жөнүндө жогорку кеңештин токтомунун долбоорун кароо боюнча жыйындын жүрүшүндө депутаттар министрликке талапкерден бул багытта кандай реформаларга барарына кызыгышты. Мына билим берүү системасы акыркы 10 жылда дүйнөлүк деңгээлге көтөрүлүш үчүн кандай реформалар жасайсыздар? Өз кезегинде Гүлзат Исаматова илим билим тармагында 3 багытта иш алып барарын ырастады. Эң негизги, эң биринчи университеттерди жаңы моделдеги трансформациялоо, жаңы цифровой университеттерди түзүү, жана андан тышкары кесиптен тышкары чет тилдерди билген адистерди даярдоо, жана жаңы заманбап, жаңы дүйнөнүн өзгөрүшүнө, жаңы заманбап чакырыктарга жооп берген жаңы адистерди даярдоо. Талкууда эл өкүлдөрү илим жана жогорку билим берүү тармагындагы учурдагы абалга токтолуп, инновациялык өнүгүү жана заманбап ыкмаларга жооп берген системаны түзүү менен студенттердин контракттык төлөмдөрүн азайтуу керектигин айтышты. Тактап айтканда, азыр бүгүнкү күндө билим берүү үчүн акы төлөө бир топ эле кымбаттады. Бул билим берүүнүн сапатына терс таасирин тийгизүүдө. Тактап айтканда, студенттер окуусун жабам деп күнү официант болуп, түндөсү дагы башка жерде иштеп, айтор көп студенттер азыр иш менен алек болуп аткан учур бар. Белгилегенде Кыргызстанда 35 миңге жакын чет өлкөлүк студент билим алууда. Парламентарийлер сунушталып жаткан министрге бул багытта ишти күчөтүп, чет элдик студенттерди өлкөгө тартуу боюнча системалуу саясат жүргүзүүнүн зарылдыгын белгилешти. Кыргызстан мына Борбор Азиядагы билим хабы деп буга чейин биз бир топ аракеттерди жасап келгенбиз. Тилекке каршы акыркы учурда сырттан келип Кыргызстанга билим алам деген студенттердин саны кескин азайып кетти. Бир убакта Кыргызстанга келип билим алгандардын саны 75 миңге чейин чыккан студенттердин саны. Азыр ал дээрлик 50%га түшүп кетти мына. Азыр 40 миңге жетпеген гана студент калды. Биз аларды чакырып, бул жактан билимди кадимкидей сатышыбыз керек. Алардын келип Кыргызстанга окуганы бул түздөн түз экономикага салым. Мектепти аяктагандан кийин жалпы республикалык тестирлөөдөн жетиштүү упай алган абитуриенттер гана студент болууга мүмкүнчүлүк алышат. Бирок жалпы республикалык тестирлөө мектеп программасынан айырмаланып, бүтүрүүчүлөр үчүн бир катар кыйынчылыктарды жараткандыгын талкуулашты. Биздин азыркы ОРТдагы программалар менен мектеп программасы туура келбейт. Туура келбейт деп айтышат. Ошол эң чоң көйгөй болуп атат. Бир эмес 5 жолу мүмкүнчүлүк берсек деле ол программаны окуган эмес. Ал ошол өздөрү 11 жыл же болбосо 12 жыл билим алган билиминин алкагында ОРТга суроолорду берсек, ошондо мындай туура болмок деген ойду айткым келет. Жыйынтыгында жогорку кеңеш Гүлзат Исаматованын талапкерлигин колдоп, аны Кыргыз Республикасынын илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министри кызматына дайындоого макулдук берди. Макул 77, каршы 1, баары 78, катталды 87. Урматтуу Гүлзат Тыныбековна,
Депутаттар берген сунуштардын баарын эске алып иш алып барсаңыз, ишиңизге ийгилик. Кыргызстанда жасалма интеллект кеңири кулачын жайды. Мүмкүнчүлүгү чексиз болуп, өзгөчө билим берүү тармагына таасирин тийгизип жаткан жасалма интеллект келечек муун үчүн коркунуч жаратууда. Мындай пикирин Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу 4-чү элдик курултайда билдирди. Бул маселени чечүүдө кандай жагдайларды эске алуу кажет? Жасалма интеллект адамзаттын турмушуна эбегейсиз өзгөрүүлөрдү жана технологиялык жетишкендиктерди алып келди. Бирок анын оң жактарынан терс таасири көбүрөөк болушу ыктымал. Парламент жетекчиси Нурланбек Тургунбек уулу белгилегендей, жасалма интеллектке көз каранды болгон жаштар келечектеги билимдүү жана бакубат коомду калыптандырууга коркунуч жаратат. Жасалма интеллект өзүңүздөр көрүп атасыздар, биздин адамзаттын турмушуна бир күндө эле кирип келди, заматта эле. Bunun biz жасалма интеллектин бүгүнкү күндө ошону алдын ала алып, жаңы технологияларды өнүктүрүп, инновацияны өнүктүрүп, biz алдын албасак, biz жасалма интеллекттин пайдасынан зыянын көбүрөөк тартабыз. Ошондой эле төрага азыркы тапта мектептердеги окуучулар, жогорку окуу жайларда окуган студенттер берилген тапшырмаларды жасалма интеллекттин жардамы менен аткарып калганына кейиди. Маалыматтарга таянсак, учурда мамлекеттик китепканаларга каттагандардын саны күн санап азаюуда. Бүгүнкү күндө мектеп окуучуларынан тартып, жогорку окуу жайларга чейин студенттер жөнөкөй эле бир дил баяндарды жазуу же бир маселени чыгарууда өзүнүн акылын, өзүнүн билимин эмес, жасалма интеллектти колдонуп атат. Жасалма интеллектке тапшырма берип атат, ал айтып берип атат. Бул көңдөй билим. Мурдагыдай бизде билим алуу ийне менен кудук каскандай дегенди жокко чыгара турган бир көйгөй келатат. Биздин балдарды окутушубуз керек. Бардыгын эле жасалма интеллектке жүктөп, алар чыгармаларды да окуп берсе, дил баяндарды жазып берсе, эсептерди чыгарып берсе, анда кайдагы билим болот? Бирок жасалма интеллекттин мүмкүнчүлүктөрү да чексиз. Азыркы тапта социалдык тармактарда эски сүрөттөрдү жандандырып, дүйнөдөн өтүп кеткен адамдарды да сүйлөткөн видеолор кеңири жайылып, трендке айланууда. Ал эле эмес, адамдардын кыймыл аракетин, үнүн окшоштуруп, элдин башын айланткан жагдайлар да жок эмес. Өлгөн адамды каалагандай сүйлөтүп атат бүгүнкү күндө. Актанып көр. Мына ушундай коркунучтар бар. Life is a crimson flower in full bloom. Мындан сырткары музыка дүйнөсүндө да жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылууда. Маселен, учурда АКШда жашап, эмгектенип жаткан мекендешибиз Адилет Айтикеев жасалма интеллектти колдонуу менен кыргыз ырларын англис тилинде симфониялык оркестрдин коштоосундай кылып иштеп чыгууда. Айтикеев мындай форматтагы чыгармалардын угармандары көбөйүп жатканын белгилейт. Мен өзüm бала кезинде Курмангазы Азыкбаев агайдын жанагы Ырысбай Абдыкадыровдун сон ырларын, Жумамедин Шералиевдин ырларын, ошентип жанагындай флейтада, кызы болсо скрипкада, өзү флейтада, анан саксофондо ойноп чыгаргандарын көрүп, кыргыз музыкасынын ушундай бир башка бир аспаптарды аткарса керемет болот экенин көргөм да, анан ошону уккум келчү, альтернативдүү бир варианттарын уккум келчү. Деген менен парламент төрагасынын пикиринде технология канчалык өнүкпөсүн, адамдын чыгармачылык уникалдуулугу башкы орунда турушу керек. Мына ушул жаатта биз коом ойгонуп, алдын алып бир жакшы зарыл мыйзамдарды кабыл алышыбыз керек бул жаатта. Эң өкүнүчтүүсү көрүп атасыздар, жасалма интеллект бүгүнкү күндө Атай Огонбаевдин, Токтогулдун ырларын тапшырма менен жөн эле аткарып коюп атат. Бүгүн коомдун башы айланып калды. Жасалма интеллектпи же ырдап аткан адам жандуубү деп. Ошого жеттик. Ушундай коркунучтарда биз бардыгыбыз бир жакшы чечимдерди кабыл алышыбыз керек. Бул дагы келечекте жасала турган иштер. Дүйнөнүн бир катар өнүккөн өлкөлөрү жасалма интеллекттин оң жана терс жактарын терең изилдеп, аны максаттуу пайдаланууга аракет көрүп жатышат. Кыргызстанда бул маселеге олуттуу көңүл бурууга ишеним бар.
Урматтуу көрүүчү, сиз Жогорку Кеңештин аппаратынын басма сөз кызматы тарабынан даярдалган парламент берүүсүн көрдүңүз. Берүүнүн акырына чейин биз менен болгонуңуз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Өлкөбүздө тынчтык жана өнүгүү болсун. Амандыкта көрүшөлү.